Автор Акбар Кубанычбеков. Ырдын аталышы жайлоодогу мөндүр. Мухаммед Умар коомдук бирикмеси жана китеп кийчи дүкөн уюштурган көркөм окуу сынак үчүн Чолпонбай Тлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин тарых мугалими Айтбаева Астра Кимбилетовна. Булут жаап, күндүн көзү жоголуп, туман зоого селдөңдүү оролуп, жайдын толуп турган кези булучур, айлана бүт жап жашыл түскө боелуп. Сала чарк чурк этип алыстан, чагылганда огун мейлеп батучкан. Күн күркүрөйт, түбү түшүп кетчүдөй, мөндүр жерге топ түшөт жарышкан. Тери ойноп, балакайлар сүйүнмөй, далда издеп үйдөн үйгө жүгүрмөй, топусундай молдо кенин бөксө тоо, ак дөбөгө айланууда билинбей. Тик беттеги кызыл жошо эзилип, өтөктөгү ат кулактар тешилип, туяктагы каракердин такасы тайгаланат тик кыядан жешилип. Бүрүн үзүп, сары кашка беденин, бүткөн боюн калчылдатып жегенин, бул эчкидей мал болбойт деп сүйрөнүп, тосуп астын койчу түзөт кемерин. Бопбоз чаптар, өңү өчүп сууланган, бозу ичи сыр чайнектен бууланган, боюн эзген сайгак деген жок болуп, бир топ уйлар котулган сыйт кууралдан. Качан эми Кудай күнү басылат, аты бүркө ал сүрүлсө ачылат, деп сүйлөсө жашап калган карыя, мөндүр жерге шууру болуп чачылат. Мөңгү токтоп, жайда кеткен кырлардан, кара кыяк өсүп желге кыргалган, минген бала атасынын чабдарын, Мерседесте отурган сыйт жыргалдан. Түн да кирди, жымжырт болуп тегерек, ак жаан турду таң атканча себелеп. Таң атканда тоолук тарга асмандан, күн желесин көрүү кандай керемет.